Айнырыжы, мен азыр оор абалда турам. Силер башыңар өткөндөрдүн баары менин башыман өтүп атат. Үй бүлөм бузулуп атат деп көп жазышат кыздар. Кыздар, Кыргызстанда ар бир 3-үчү үй бүлө ажырашат, билесиңерби? Сонун той берет заңгыратып, акчаны төгүшөт да анан ажырашат. Эмне себептен? Анткени үй бүлөгө даяр эмес киши. Үй бүлө тууралуу туура эмес түшүнүктүү болот. Кыздар ойлойт, мына азыр күйүп турган көздөрү, сүйүп турган сөздөрү өмүр бойдон калат деп. Мени колуна көтөрүп, барктап, өпкүлөп, белек берип, мен кандай абалда болсом да мени дайыма ушул бойдон, ушул көздөр менен карап турат деп ойлошот. Жигиттер да ойлойт, баягы назик, суйкайган деп сүйлөгөн кыз өмүр бою калат деп ойлойт. Же болбосо мынтип ойлошот. Аял деген үй жыйнаш керек, тамак жасаш керек, кир жууш керек, балдарга эркек деген только эшикте жүрүп, акча таап кеш керек. Бири-бирине болгон мамилечи. Үй бүлөдө эң маанилүү билесиңерби эмне? Ошол үй бүлөлүк кризистер болуп турат, 5 жыл сайын болуп турат, сүй айланпасы токтоп кайра өйдө кетип турат. Ошону жеңүү үчүн силер үй бүлөдө жар болгондон кийин бири-бириңерге эң негизгиси эмне беришиңер керек? Сезимдерди беришиңер керек. Мындай ощущение болуш керек да. Үй бүлөгө келгенде биринчиден безопасность, коопсуздук. Экинчиден мындай эркек мен ушу аялдын жанында эң күчтүү, эң сонунмун. Мен эркекмин деп сезиш керек да. Аял болсо, мен ушу эркектин жанында эң сулуумун, эң назикмин. Мени гана каалайт, мени гана сүйөт деген ощущение болуш керек. Болду, ошол ощущенияны берсеңер эле, үй бүлөдө кандай кризис болбосун жеңип кетесиңер. Силер кризисти түшүнбөйсүңөр, сүйүп элесиңер. Силер үй бүлө бул монтип учуп жүргөн өмүр бою сүй деп ойлойсуңар. Үй бүлө бул сүйүү эмес. Үй бүлө деген бул жумуш, бул система. Бул дайыма өзүңдүн психикаң менен иштөө. Бул дайыма ошо кризистерди жеңүү. Анан башталат кыздарыкы. Төшөк маселеси боюнча курстарга баруу, интим гимнастика кубакка тебет силерге барасыңар. Анан ойлойсуңар, өзгөчө 30-35-теги кыздар 20-дагы барып төшөктөн мантип сальто секирсем, мынтип сальто секирсем, деп эле күйөөм мени укмуш сүйүп калат. Ой, проституткалардын баарын сүйүп калмаканда, туурабы? Силерден кыйын, силерден мыктуу, силерден тажрыйбалуу, силерден жаш кыздар толтура. Кеп андай эмес. Же барып психологторун көрсө, депрессиядан арыл, сен депрессия, стресстесиң, сен мындайсың деп анан баары чогуу отуруп ыйлашат деп. Тупизм бунун баары. Реалдуулукту түшүнгүлө, психикаңар менен иштегиле, эркектин психологиясын түшүнгүлө, өзүңөрдүн психологияңарды түшүнгүлө, манипуляцияларды токтоткула, өзүңөрдүн үстүңөрдөн, мамиленин үстүнөн реалдуу иштесеңер, реалдуу результаттарга жетесиңер.